Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чыгарылышы аны менен мен Сезиман Жураева тааныштырам. Кыргыз-Өзбек президенттеринин жолугушуусунда Баткен жөнүндө сөз болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында бүгүн 27 январда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери кеңири форматта жолугушуу өткөрдү. Өлкө башчыларынын жетекчилиги астында Кыргыз-Өзбек биргелешкен кызматташтыктын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Анын ичинде президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Өзбекстандын Фергана облусунун хакимияты ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча комплекстүү программа бар. Бул күндөрү Кыргыз-Өзбек бизнес форуму да өттү. Ага эки өлкөнүн бизнес жана расмий чөйрөлөрүнүн 300дөн ашык өкүлү катышты. Иш чаранын алкагында 1 миллиард 670 миллион долларлык 84 эки тараптуу документтерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен болгон жолугушууда бүгүнкү күндө бизге Кыргыз-Өзбек чек арасын делимитациялоо процессин аяктап жатабыз. Бул чындыгында да элге тарыхый окуя деп билдирди. Ошондой эле учурдан пайдаланып Кыргызстандын Баткен облусунда эки орто мектептин курулушу аяктагандыгына байланыштуу сизге ыраазычылык билдирем. Бул мектептердин курулушу биздин элдерибиздин достугунун жана ынак кошунактылыктын ачык айкын далили. Муну Кыргызстандын түштүк аймагынын жашоочулары чоң ыраазычылык менен кабыл алышты, деди Садыр Жапаров. Каржы пирамидасын жарнама кылгандарга кылмыш иши козголот. Финансы пирамидалардын уюштуруу маселесин жөнгө салуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору парламентте колдоого алынды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайтында маалымдалды. Тагыраагы тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизип, каржы пирамидаларды түзгөндөрдүн ишин жарнамалаган инсандарда жоопко тартуу сунушталууда. Ага ылайык мыйзамсыз финансы пирамидасын жарнама кылгандар 20 миңден 25 миңге чейин айыппул жана 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратууга жаза чарасы каралууда. Маалым болгондой, өткөн жылы финансы пирамидалары боюнча 882 кылмыш иши козголгон. Жеңиш Разаков 24 февралга чейин камакта калтырылды. Мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызматка баалынын кыянаттык менен пайдаланууга жана алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул боюнча Ички иштер министрлигинен маалымдашты. Маалыматта Жеңиш Разаков алдоо жолу менен 1 миллион АКШ долларын алган факты боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жаткандыгы белгиленет. 2022 жылдын 20 сентябрында ИИМдин тергөө кызматында БА аттуу жаран кайрылып, мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго мыйзамдуу чара көрүп берүүнү суранып, арызын жазган. Жабырлануучунун жазган арызында 2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында кызмат абалынан пайдаланууга менен анын ишенимине кирип, ишкердик ишмердүүлүк жүргүзөбүз деп 1 миллион АКШ долларын алып бербей койгондугун билдирген. Ага ылайык 2023 жылдын 24 январында Жеңиш Разаков кармалып, Бишкек шаарынын милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 26 январда 1 май райондук соттун чечими менен анын баш коргоо чарасы аныкталып, 2023 жылдын 24 февралына чейин тергөө абагына камакка алынды, деп айтылат маалыматта. Козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Белгилей кетсек, Жеңиш Разаков Баткен облусунун губернатору жана облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматтарында аркалаган. Лейликте эт арзандады. Монополияга каршы жөнгө сал агентинен билдиришкендей, Лейлик районунда түшүндүрүү иштеринен соң эттин баасы 20 сомго арзандады. Маалым болгондой, аталган кызматтын Баткен облустук башкармалыгы жана жергиликтүү бийлик эт сатуучулар менен мал союучу жайлардын өкүлдөрү менен иш алып барган. Анда эттин баасын негизсиз жогорулатууларына жол бербөө максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада 500 сомго жогорулаган баа 480 сомго төмөндөтүлдү. Акыркы саатка алынган жаңалыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир алкымындашканча саламатта туруңуз.